Кыргыз тилин өнүктүрүп өстүрүп жайылтуу учурдун талабы. Мамлекеттик тилдин кабыл алынганына быйыл 34 жыл болсо да, тилди өнүктүрүү жана колдонууда ар кандай тоскоолдуктарга кабылып келгени жасыруун эмес. Айрыкча калаада кыргыз тилинин маселеси курч болуп келген. Бишкек мэриясы бүгүн кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышындагы мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө байланыштуу иш-чара өткөрүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандары менен коштолгон көргөзмө уюштурду. Шаардыктар, биздин мектептин мугалимдери бардык жерден мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, көргөзмөлөр көрүлүп атат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жөнүндө монологдорду айтышып атат. Азыр да ошол иш-чараны буйруса бүгүн өткөзөбүз. Мына биздин шаардын интеллигенциясы деги эле кыргызстандыктар дүйнө жүзүнө Кыргызстанды тааныткан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду кагылган бул сыйыбыз, таазимибиз. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын ыйгаруу 1989 жылдын 23 сентябрында кабыл алынган. Бул мыйзам кабыл алынган жылдан бери мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган бир катар иштер аткарылып келет. Тил күнүнүн урматына Бишкек мэриясынын мекеме ишканаларынын, спорт мектептеринин, мектепке чейинки жана билим берүү уюмдарынын иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзгөн мекеме, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзгөн мыкты адиси аталыштагы сынак жарыялаган. Өтүп жаткан жыйында алардын жеңүүчүлөрү аныкталып, атайын сыйлыктар тапшырылды. Биринчиден иш кагаздарыбызды бүтүн кыргыз тилинде жүргүзө баштадык. Мурун эки тилде болчу, азыр эми таза кыргыз тилинде жүргүзө баштадык. Ошонун негизинде биз байгеге жеттик го деп ойлойм. Коомдук транспортта баягы трафареттерибиз буга чейин ушултуй расмий тилде болгон болсо, баарын кыргыз тилине өткөзгөнбүз. Андан сырткары да ошолтуй көрүнөк жарнактарды иш кагаздарын бар кыргыз тилине өткөзүп, азыркы күндө ишкананын иш кагаздары 87%га чейин чыгарып, мамлекеттик тилде гана иш жүргүзүп атабыз. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгында Кыргызстан биринчи жолу быйыл мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарды ээлеген жеке мекемелердин кызматкерлерин кыргыз тилин билүүгө жана өз ишинде колдонууга милдеттендирилген. Акыркы 2 жумада 4 районду өзүм кыдырып, мониторингдин жыйынтыгын, ана жаңы мыйзамдын презентациясын өткөрүп келдим. Азыр 70-80%га жеткирип, иш кагаздарын аткарып жатышат. Эми албетте мен бу идеалдаштыруудан алысмын. Дагы толгон токой маселелер көп, айрыкча билим берүү системасында, айрыкча маданият системасында, айрыкча социалдык коргоо системаларында, саламаттык сактоо системаларында иш кагаздарынын бир аз оор баягындай жолдор менен аткарылып атканына мен өзүм күбө болдум. Бирок бул процесстин башталышы баягы тоңуп калган муз эрип, ордунан жылды деп айтканга толук мүмкүнчүлүк бар да. Ошондой эле Бишкек шаардык кеңеши да борбордогу кыргыз тилинин өнүгүшүнө өз салымын кошуп келет. Президенттин мыйзамына ылайык иш-чараларды, окууларды, семинарларды өткөзүп атабыз. Ошол Бишкек шаар мэриясы менен биргеликте шаардык кеңештин дагы ошол СОС комиссия бар. Ошо тил боюнча иштерди мектептерде, райондордо, бала бакчалардан бери алып барып атат. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн салтанаттын пролог бөлүгүндө Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча видео ролик көрсөтүлүп, Ак кеме, Жамиля, биринчи мугалим чыгармаларынан сахналаштырылган үзүндүлөр коюлду. Муну менен катар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мамлекеттик тилдин өз алдынча болуп өнүгүүсүнө кошкон салымы белгиленди. Иш-чаранын соңунда мэриянын эл аспаптар оркестри конокторго майрамдык маанай тартуулады. Акылай Маратова, Талант Асыров, Нью ТВ.